Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1-мектеп гимназиясынын мугалими Тагаева Фаризат Аралбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өз жериңдин географиялык абалы. Менин бүгүнкү сабагым эң кызыктуу, себеби биз дүйнөнүн көп жерлеринин географиялык абалын билебиз, алар жөнүндө айтып бере алабыз. Бирок эң жөнөкөй өзүбүздүн жерибиздин географиялык абалы жөнүндө маалыматыбыз аз болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү сабакта биз силер менен чогуу өз жерибиздин географиялык абалын үйрөнүүнү баштайбыз. Сабагыбыздын максаты: биринчиден, бүгүн окуучулар биз менен географиялык абал жөнүндө түшүнүп алышат. Экинчиден, өз жеринин географиялык абалын аныктоого үйрөнүшөт. Урматтуу менин окуучуларым, биз аралыктан байланышып жатсак да, класс менен чогуу иштеп жатканыбыз эсибизде. Биз сабагыбызды иштөөдөн мурун төмөнкү жумуштарды аткарабыз. Биринчи, өзүңөр жашаган жер тууралуу окуу китептерди, адабияттарды чогултуп, маалыматтарды иргегиле. Экинчи, чогултулган материалды талкуулап, ой бөлүшкүлө. Үчүнчү, өзүңөр жашаган жердин географиялык абалы тууралуу бүтүм чыгаргыла. Биз төмөнкү түшүнүктү так түшүнүп алышыбыз керек. Географиялык абал географиялык объекттин жер бетине салыштырмалуу башка объектиге карата жайгашуу абалы. Объект деген түшүнүк латын тилинен которгондо кандайдыр бир нерсе, буюм. Бүгүнкү иш аракетибиздин багыты кандайдыр бир нерсеге багытталат. Бул жер. Демек, белгилүү бир жердин башка бир жерге салыштырмалуу жайгашуу абалы бул географиялык абал болуп эсептелинет. Биз өзүбүз жашаган жердин географиялык абалын аныктоодо төмөнкү иштерди аткарышыбыз керек. Биринчи, силер жашап жаткан айылдын, шаардын, райондун, областтын толук аталышын тактагыла жана аны деттериңерге жазгыла. Экинчи, жашаган жериңер Кыргыз Республикасынын кайсы областында, районунда жайгашканын тактагыла. Үчүнчү, жашаган жериңер башка кайсы айыл, район, республика менен чектешкендигин жазгыла. Төртүнчү, өзүңөр жашаган жердин республиканын борбору жана башка мамлекеттер менен байланышууга ыңгайлуулугун аныктагыла. Бешинчи, жогорудагы тапшырмаларды аткаргандан кийин жыйынтыктап бүтүм чыгарабыз. Демек, балдар, силер менен биз биринчи тапшырмага киришебиз. Мында биз өзүбүз жашап жаткан жердин толук аталышын тактоого тийишпиз жана аны деттерибизге жазабыз. Баарыбыз деттерибизди ачып жазып отурабыз. Биз жашаган жер Каракөл шаары. Эми экинчи тапшырма: биз жашаган жерибиз кайсы областка таандык экендигин аныктайбыз. Каракөл шаары 1977 жылы Ош областына, ал эми 1980 жылы Талас областына караган. 1991 жылы Жалал Абад областы түзүлгөндөн баштап Жалал Абад областына карайт. Мына бул жерде физикалык, географиялык карта турат. Силер контур картаңарды алып, Каракөл шаарын белгилегиле. Каракөл шаарынын географиялык абалы. Каракөл шаары түндүгү ири өрөөн Кетмен төбө өрөөнүнө кирип кетет. Батыш тарабы Нарын өзөнүн бойлоп Фергана өрөөнүнө чектешет. Өрөөн Евразиянын борбордук бөлүгүндө деңиз жана океандан алыс Мээлүн алкактын түштүк четинде жайгашкан. Түзөң жана өрөөндүү бөлүгүндө субтропиктин Мээлүн алкакка өтмө климатын өздү. Тоо менен курчалган Капчыгайдын босогосунда жайгашкан. Жалпы аянты 1050 километр, деңиз деңгээлинин бийиктиги 930 метр, калкынын саны 2017 жылкы маалымат боюнча 21300. Алардын ичинен кыргыздар 94,3%, орустар 3,4%, өзбектер 0,7%, татарлар 0,6%. Каракөл шаары областтын борбору Жалал Абад шаарынан 175 чакырым түндүк батышта, Таш-көмүр темир жол бекетинен 78 чакырым аралыкта орун алган. Каракөл шаары 1962 жылы Токтогул кесин куруучулардын шаарчасы катары негизделген. 1977 жылы 17 январда шаар статусун алган. Нарын дарыясы Кыргызстандагы эң чоң жана суусу мол дарыя. Сыр дарыянын оң курамы, узундугу 534 километр.
чоң нарынды кошкондо 807 километр, алабынын аянты 58.370 километр квадрат. Каракөл шаары ушул Нарын дарыясынын сол жээгинен орун алган. Каракөл шаары узундугу 611 километр болгон Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырып, эл аралык карым-катышына өбөлгө түзгөн негизги унаа жолу Бишкек-Ош унаа жолунун оң жээгиндеги 430 чакырымында жайгашкан. Баарыбыз белгилеп алдык деп ойлойм. Эми 3-тапшырмага киришебиз. Биз жашаган шаардын кайсыл айыл, район, республика менен чектешкендигин аныктайбыз. Каракөл шаары түндүк тарабынан Токтогул районунун Чоң Арык айылы менен, чыгыш тарабынан Токтогул районунун Үштерек айылы менен, батыш тарабынан Нокен районунун Разансай айылы менен чектешет. Балдар, эгер силер 3-тапшырманы түшүнүп алсаңар, 4-тапшырмага өтөлү. Өзүңөр жашаган жердин республиканын борбору жана башка мамлекеттер менен байланышууга ыңгайлуулугун аныктагыла. Каракөл шаары республиканын борбору Бишкектен 385 километр аралыкта. Ал эми Жалал Абад шаарынан 175 чакырым аралыкта, түндүк батышта, Таш көмүр темир жол бекетинен 78 чакырым аралыкта орун алган деп белгиледик. Борборго 2 чоң ашуу, Алабел жана Төө ашуу белдери аркылуу өтөт. Мен Алабел ашуусу жөнүндө айтып бергим келип турат. Талас Ала тоосу менен Суусамыр Кырка тоосунун кошулган жеринде Чычкан өрөөнүнүн суу бөлүгүндөгү ашуу, деңиз деңгээлинин бийиктиги 3642 метр. Ал эми Төө ашуу Кыргыз Ала тоосунун борбордук бөлүгүндөгү ашуу, деңиз деңгээлинин бийиктиги 3586 метрди түзөт. Мына балдар, борборго ушул 2 чоң ашуу аркылуу өткөндө жайдын күнү жол каттам ыңгайлуу. Жаз жана кыш айларында каттам өтө оор. Анткени Чычкан Капчы айында жазында кар көчкү түшөт. Кышында белде кар оор жаап, ыңгайсыздыктар жаралат. Ал эми областтын борбору Жалал Абадка каттоодо бир кыйла ыңгайлуу. Эч кандай бел жок, аралыгы жакын. Бирок жамгыр жааган мезгилде таш түшүү коркунучу бар жана кышкысын жол тайгак болот. Мына балдар, эми биз баарыбыз жыйынтыктоочу бөлүк 5-тапшырмага жетип келдик. Демек, жыйынтыктап бүтүм чыгарабыз. Бүгүн биз сабакта географиялык объект катары Каракөл шаарынын жер бетиндеги жайгашуу абалы менен тааныштык. Баарыбыз жакшы түшүнүп алдык деп ойлойм. Керектүү маалыматтарды белгилеп алдык, балдар. Эмесе мен силерге үй тапшырмасын берейин. Өзүңөр жашаган жердеги тоо, түздүктөр, өрөөндөрдүн аталыштары жөнүндө уламаштарды жазып келгиле. Себеби силер жазып келген маалыматтар кийинки сабагыбызда өтө маанилүү. Эгерде силер сабакка кызыгып, көңүл буруп уккан болсоңор, жакшы түшүнгөн болсоңор, мен өтө ыраазымын. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калыңыла.